Сүрөтчүлүк көркөм эстетикалык чабытты терең философияны кыл калем аркылуу чагылдырган бөтөнчөнөр. Мындай өзгөчө кесиптин ээси Дархан айылынын тургуну Туратбек мырза дээрлик 40 жылдан ашык убакыттан бери бул тармакта. Каарманыбызды көп кырдуу көркөм өнөр ээси десе да болот. Анткени ал жыгач бетине сүрөт түшүрө, скульптура жагында кош ала кеткен. Учурда өз өнөрүн окуучулар менен бөлүшүп, тажрыйбалуу мугалим дагы. Каракол пединститутун бүтүргөн, көркөм графикалык факультетин, ошондо мугалимдик бүтүргөнбүз. Жабанча жана Ошто иштедик, анан бияка келдик. Бияктан деле баягы окуштар менен иштеп көнүп калган жаның эмете албайт экенсиң такырчы. Жакын мектепке эле тартып туруп алат да. Ушундай иштерди иштегенде бир өзүңчө бир ишиң жакшы бүтүп калса, аябай бир каният алып, мындай бир өзүңгө толкундоо пайда болуп, ушул ишти жараттым деп эме болот. Анан балдар иштесе, балдардыкына да сүйүнүп калабыз. Могу балдардын молодец жакшы. Оюндагы сынаткарды анан жанагы өзү да кызыгып, агай кайсыны кылайын деп улам мынтип аракет кылып калышат. Анан өзүң ыраазы болуп каласың. Раз, значит, максатына жетип атпыз деп. Сүрөт тартууда айлана чөйрөгө шайкеш келип, көркөм мазмуну терең образдарды жаратууда бир топ убакытты жана мээнетти талап кылат. Ар бир образды сыпаттап чагылдыруу өзүнчө эле түйшүк, ошону менен рахат аларын айтат. Өнөрлүү өлбөйт деп да кое атпайбызбы? Кээде бир түшүндө отуруп алып бир-бирдемеге кызыгасың. Ойгоносуң, кээде отуруп алып бирдемелер оюңа келет. Мондай тартсам, минтсем деп. Ошол экен чагылдырганга аракет кылабыз, эстеп, композициясын түзүп. Тарых менен биз барбыз да кыргыз эли. Ошо тарыхтагы бир четинен балдарга да тарбия болот, экинчисинен бул тарткан нерсени адам эсинде да калат, унутпайт. Мисалы үчүн тартып атта биз айтабыз, мисалы үчүн бул манас, бул 40 чороосу, 40 чородон тегинесе мунусу деп. Ушул эмесине да, ушу тарыхына да көп кайрылам да. Могу жанагы сырттагы жашоодо биздин өзүбүздүн сырттагы мал багып атпайбызбы? Боз үй менен, топоздор, жанагы бүт ак кар, көк муз жаганы. Ошол экини чагылдырып аткан мисалга да. Көркөм өнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Сүрөтчү кооз жаратылышты чагылдыруу менен бирге кыргыздын басып өткөн жолуна кайрылып, тарыхый окуяларды жыгач бетине түшүрөт. Эмгектерин көргөн жаш муун мындан таасирленип, тарбиялуу жаштар өссө деп кыялданат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чоюбеков, Ысык Көл жаңылыктары.